саламатсыңарбы балдар? Сабактын темасы көргөзмө сүрөттөрдү кантип даярдоо керек? Сабактын максаты көргөзмө сүрөттөрдү даярдоо боюнча маалымат алышат. Логикалык ой жүгүртүүлөрүнө түрткү берүү. Эстетикалык сезимдерин жана көркөм табиттерин калыптандырышат. Балдар, биринчи биз сүрөт тартаардын алдында өзүбүздүн курал-жарактарыбызды даярдап алалы. Акварель, түстүү калемдер, гуашьтарды даярдап алабыз. Даярдап алгандан кийин биз баракчабыздын бетине ар кандай сүрөттөрдү түшүрөбүз. Экранда көрүп тургандай мына биз балыктын сүрөтүн тартып түшүрдүк. Балыктын түрлүү сүрөттөрүн тартып да түшүрсөк болот. Корабльдарды түшүрсөк болот. Корабльдарды дагы түркүн түскө боеп түшүрсөк болот. Биз өзүбүздүн гуашь, акварелдин жардамы менен ушундай сүрөттөрдү тартып, даярдап алып, баардык сүрөттөрдү түрлүү кылып даярдап алсак болот. Мына кайыктардын, корабльдардын түрлүү сүрөттөрүн тартып даярдап алсак болот. Же болбосо жазгы пейзажды тартсак болот. Күзгү көрүнүштү дагы тартсак болот. Мына экранда көрүп аткандай балыктарды, же болбосо жер жемиштерди, күзгү дүйүм жер жемиштерди, же болбосо күндүн жаап атканын, күзгү көрүнүштү, мына ушундай көрүнүштөрдүн баарын тартып алгандан кийин биз ал сүрөттөрүбүздү алкак деген бул рамка деп айтылат. Бул сүрөттөрдү графикалык шилтемелер үчүн жасалган картондон жасалган 2 бөлүктөн турат. Өзөгү жана көзөнөгү. Көзөнөгүнүн сүрөтүн өлчөмү менен чектерин 0,5 сантиметр ашып жапкыдай кылып кесиши керек. Мына көзөнөктүн жээктеринин өлчөмү сүрөттүн өлчөмүнөн көз каранды. Мисалы үчүн альбом барагында болгон сүрөт үчүн терезенин жээктери 7 кошулган 7 сантиметр кылсак сүрөттү карагыла. Сүрөттү арткы бетин жабышкак тасманын жардамы менен алкактын көзөнөгү үчүнө чаптап, андан кийин ал алкактын көзөнөгүнүн үчүнө болгон калың картон чаптап коебуз тартылган сүрөтүбүзгө. Көрдүңөрбү балдар? Биз даярдап картинка даярдадык. Силер да ушундай кылып мага тартып сүрөт жөнөткүлө. Саламатта калгыла.